Биринчиден Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүн Ички иштер министрлигине чакырып алуу бул түздөн түз БШКнын ишине кийлигишүү катарында баалашыбыз керек. Азыркы келген бийлик тилекке каршы баары меники, бул да меники деген бир жаман адатка түшүп алды. Булар ички тышкы экономикалык саясат менен алек болбой, булар кадр алмаштыруу менен гана алек болуп калышты да. Аябай кадр алмаштыруу, баардык жерден кадрларды кызматтан кетирүү, кызматка коюу, өзүмдүкү болсун деген. Булар өткөн бийликтерди дагы ашып түштү. Мунун жакшылык эч качан жакшылыкка алып келбейт. Анан экинчиси, ошол Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоонун уландысын 20 декабрга деп койгондон кийин алардын мүчөлөрүнөн эч кимди бошото албайт. Бул конституциялык закон дагы жок, же атайын закон дагы жок, алардын мөөнөтүн бүттү, аларды чакыртып алуу дегенде. Ал президенттин өзүнүн квотасы болгондон кийин президент гана чакыртып ала алат. Президент дагы шайлоо процесси жүрүп атканда чакыртып алууга укугу жок. Бул Борбордук шайлоо комиссиясынын баягы эгемендүүлүгүн, көз карандысыздыгын камсыз кылуу максатында ошондой нормалар киргизилген. Бирок тилекке каршы азыр мыйзамыңды дагы, конституцияңды дагы четке коюп, мен билем, мен айткандай болот, мен ушуну каалайм деген бир өтө ыплас, өтө жаман түшүнүксүз жолго түшүп алды. Шайлоо жөнүндөгү Кыргыз Республикасынын президентин жана Жогорку Кеңештин депутаттарынын шайлоо мыйзамы бул конституциялык мыйзам. Бул 3 кем эмес, окуу менен кабыл алына турган өзгөчө шарттагы мыйзамдар. Биринчиден, экинчиден шайлоо жарыялангандан кийин шайлоо жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү, түзөтүүлөрдү киргизүүгө тыюу салынат. Булар баягы эле мен айткандай, мен билем, мен ушуну каалап атам. Булар конституцияны да окуй атат да, конституциялык мыйзамдарды да окуй атат. Макул, мына ушундай башаламандыкка барды деп 7%-ды 5%-га түшүрсүн. Форма 2-ни алып салсын. Маселе жок. Күрөөнү азайтсын. Маселе жок. Себеп кече 4-октябрдагы окуяларды ушунун кесепетинен болду десе, кандайдыр бир деңгээлде түшүнүктүү болот. Бирок булар андан ары карай өтүп кетип бартат. Андан ары карай өтүп, мыйзамдарды өзгөртөбүз, биз момундай кылабыз, депутаттардын санын кандайдыр бир деңгээлде кыскартабыз. Анын үчүн конституцияны өзгөртүү керек. Бүгүнкү чыгарып аткан демилгеси конституцияны өзгөртүүгө чейин шайлоолорду токтотуп турабыз деген бул бийликти бир колго топтоонун өтө чоң кылмыштуулугу. Бул түздөн түз узурпация. Баары билип турат. Кыргыз эли дагы керемет сезип турат. Мен шайлоолорду токтотуп 21-жылга чейин деген кандайдыр бир мөөнөттү коюшуп атат. Ошого чейин өзүм падышамын, өзүм прокурормун, өзүм сотмун, өзүм өкмөтмүн, менден башка эч ким жок дегендей позицияга барып алгандыгы бул өтө коркунучтуу жол, бул жакшылыкка алып келбейт. Биринчиден, президенттин милдетин аткаруучу конституцияга өзгөртүү түзөтүүлөрдү киргизе албайт. Бул конституциянын катуу талабы. Президенттин милдетин аткаруучу референдум жарыялай албайт. Бул да өтө катуу талабы. Экинчиден, бул Жогорку Кеңеш аркылуу мүмкүн эмес. Себеп Жогорку Кеңештин толук ыйгарым укук өкүлдөрү, баягы ыйгарым укуктары 28-октябрда токтойт. Андан кийин ким калат? Анын ишине эмне? Указ менен улантабы? Кантип анын ишин улантып коюшу мүмкүн? Болгондо дагы Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоону 20 декабрга коюп койду. Жогорку Кеңештин шайлоолорун. Эми ушуну токтотобуз деп, ушуну улантабыз деп, кээ бир азаматтар чыгып атат, булар соодалашуу жолу менен кетип калды. Биз сага ушуну жасап беребиз, сен бизге ушуну жасап бер. Баягы убактылуу өкмөттүн чириген бир тажрыйбасы кетип бартат. Түшүнүп атасызбы? Убактылуу өкмөт чиритип кеткен. А ошол чириктерди булар көтөрүп алып, кайрадан ордуна коюп атат да, акырындап. Бирок улуу тарыхтын алдында, улуу кыргыз элинин алдында булар сөзсүз түрдө жоопкерчиликке тартылышы керек. Бул түздөн түз баягы бийликти басып алуу. Бул демократиялык жол деп сүйлөп калдыңыз. Демократиянын бул жерде ды тамгасы да калбай атат. Мунун баарын мен билем деп атпайбы? Мен ушундай чечем. А сагандай укукту ким берди?
Бұл чоң маселе. Тарыхтын алдында ой кандай оор суроолор күтүп атат буларды, Кудай билет. Өтө оор, өтө туура эмес жолго түшүп алды, жакшы эмес. Ким кеңеш берип аткан болсо дагы, ошол кеңеш берип аткандарды көздү бакырайтып атыш керек дагы. Ошол кеңеш берип, ушул жол менен барсак болот деп аткандар, азыркы президенттиңмин деп атканбы, же өкмөт башчыңмын деп атканбы деген азаматты түздөн түз кайнап турган казанга ыргытышкан атат. Ал жигит өзү да ушуну сезиш керек. Биз кишиге каршы эмеспиз, биз ошол жасалып аткан иштерге каршыбыз. Ошол жүргүзүп аткан саясатка каршыбыз. Конституция жакшыбы, жаманбы, мен жакшы көрөмбү, жаман көрөмбү, ал башка маселе, бирок конституция кыйшаюусуз аткарылышы керек. Биз мыйзамдуу өлкөнү курабыз деген урагы менен келиштиби? Кур. Биз таза иштейбиз деп келдиби? Иште. Биз элдин ишенимин аткарабыз дедиби? Аткар. Биз ар бир адамдын укугун коргойбуз деп ант ичтиби? Аткар. Момундай болуп, мен билем, мен каалайм, мен ушундай кылып атам деген, мен дегенди токтотуш керек. Себеп, мына караңыз, Борбордук шайлоо комиссиясы мен аябай каттуу сынчымын. Ар бир курамына. Алардын дагы тарыхтын алдында, мыйзамдын алдында жооп бере турган жагы өтө көп. Бирок бүгүн жогорку ошол Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүн Ички иштер министрлигине чакырып, коркутуп, үркүтүп, колу бутун бурап, кандайдыр бир чечимдерди кабыл алганга мажбур кылып аткандыгы бул кылмышкерлик. Муну токтотуу керек. Мен ушундай учурда, Руслан мырза, бүтүндөй кыргыз интеллигенциясына кайрылам. Айланайындар, үнүңөрдү кошкулачы. Баканы деле бассаң бак дейт го. Мына ошондой көз көрүнө ата мыйзамыңды дагы, конституциялык мыйзамдарды дагы тебелеп, тепсеп, мен ушундай каалайм деп кетип бартканда бир үнүңдү катчы садагаң. Айланайын, баары бир башта бир өлүм. Үнүңдү катчы, токточу, кайдыгер болбочу, ойгончу, байкачы. Туура эмес жолдо кетип бартасыңар балдар деп кичине бир тизгинин тартып койчу. Бизде улуттун улуу аксакалдары барбы же жокпу? Кайдыгер эмес интеллигенция барбы же жокпу? Сабаттуу инсандарыбыз барбы же жокпу? Не болдук бизге? Кандай болуп калдык? Не деген улут болдук? Не деген өлкө болдук? Биз дүйнөгө кандай маскара болобуз? Анан арызданып атат. Мен эч ким тааныбай атат. Тааныбайт. Себеп мыйзам талаасы менен иш жүргүзүш керек. Руслан мырза, буларда моралдык укук деген түшүнүк жок. Буларда мага жакшы болуп атат деп атат. Булар куйтуңдап сүйүнүшүп атат. Дагы бир жылга чейин мөөнөтүбүз узарып кетет экен деп. Куйтуңдап атат. Ар бир нерсенин жообу бар. Кээ бир баягы конституцияны жакшы билген, мыйзамдарды жакшы билген азаматтар дагы туйтуңдап сүйүнүп калды. Себеп, кечеки шайлоо көрсөттү, өтпөй калышы мүмкүн. Эптеп, септеп, бир жылга чейин эптеп, улантып, ошол жерден бир майлуу жерлерин соодалашып, алар билип турат конституциянын бузулуп атканын, бирок соодалашуу жолу менен. Сен мону жасап кой, муну жасап кой деп. Жана кадрларды коюп атканда укмуштуудай чакчелекей чыгып аткандыгы ушул. Анан бир айткан сөзүнөн кайра кайтып кетмей, бул адат болуп калды да. Мына аэропорттун жетекчилиги боюнча, Бишкек шаарынын жетекчилиги боюнча, башка маселелер боюнча уят. Айланайын, достко күлкү, душманга таба болбо деген сөз ушул эле, бирок тилекке каршы ошондой болуп атабыз. Муну азыркы жасалып аткан кадамдар менен эле Кыргызстанда демократия жок, баарын мен билем деген нукка түшүп калгандыгын айкын ошол күзгүдөй көрүнүп калды. Бирок эл деп кээде айтабыз го. Эл ушунчалык бир жоопкерсиз коом болуп калды. Мына тигини кармадык, муну кармадык десе кол чабып атпайбы азамат. Анын баары спектакль. Бул театр. Бул аябай мындай бир кандай десем, арзан коюлуп аткан спектакльдер. Эртең болбосо бүрсү күнү болбосо 3 күндөн кийин же бир жумадан кийин биздин элибиз баары бир көрөнгөсү бар эл. Байкап калды. Сезип калды. Мунун баары көз боемоочулук спектакль болуп аткандыгын билип калды. Эми Кудай сактасын. Бул эл толкуса кандай болгонун көрүп атпайбызбы? Неге сабак албайбыз? Мен мына азыр ушул БШК боюнча, булар конституциялык мыйзамдарды тебелеп аткандыгы боюнча бир билдирүү жасадым. Карасаңыз,
массалык маалымат каражаттарынын баары калтырап титиреп ошону баса албай атат, ошону чыгара албай атат. Демек аларга конкреттүү түрдө бир ишараттар барган да, бизге каршы бирдемелерди чыгарсаңар оңбойсуңар деген сыяктуу. Кандай дейсиз? Мүмкүн. Жок, биз өз ара сүйлөшпөйбүз. Биздин сүйлөшпөгөнүбүздүн бир жолу ушул: биз соодалашпайбыз. Сүйлөшүү бул соодалашуу. Жок, сүйлөшүү деген демек бул соодалашуу. Бирок могул шайлоого катышуу, шайлоону өткөрүү бул бир тараптуу эле позиция. Бир тараптуу, сөзсүз түрдө бир тараптуу. Ооба. Алар кандай көз карашта деп ойлойсуз мындай сүйлөшүү? Алардын оозун эч ким жаап аткан жок. Үнү болсо, көз карашы болсо, позициялары болсо, айтканга эч ким тыюу салбайт. Бирок айтпай атпайбы? Моралдык укук дегенде моралдыкты эч ким карабайт да, моралдыктын эч кимге эч кандай пайдасы жок да. Мыйзам жагы менен жол тосо албайсың. Бирок коом өзү өлчөш керек да, коом өзү калчаш керек да, коом өзү таразага салыш керек да. Ким кандай болуп атат? Мына ар кандай партиянын өкүлдөрү бара калып бир кызматты алгандан кийин эле дым чыкпастан отуруп калып атпайбы? Кана кече адилеттүүлүк деп кыйкырып аткан партияларың ким калды? Үйүнү кулакта калды, өздөрү жок. Неге? Себеп соодалашуу жолу менен баары бүтүп атат. Муну азыркы келген өкмөтүн, азыркы келген бийлигин бул жаңы Кыргыз тарыхындагы эң күчтүү соодагер катарында калат. Эң күчтүү соодагер. Булар билип турат го, мүмкүн көпкө узабайбыз деп ойлоп атабы. Ошол жан талашып эле кадр алмаштыруу менен алек. Кышка даярдык жок. Сырттан инвестиция алып келүү деген жок. Биз эртең кантип кыштайбыз деген маселе жок. Биз мектептерди кандай камсыз кылабыз деген маселе жок. Кандай жылытабыз деген маселе жок. Эч кандай маселе жок. Маселенин баары мунун кызматтан алды, муну койду. Тигини койду, муну койду. Муну кууп чыкты, муну коюп койду. Бизде башка жумуш жок. Бирок элге бул дагы сабак. Ачуу, каттуу, өтө оор сабак алып атат. Бирок сабак. Көрсүн, билсин, түшүнсүн.